ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Куат Кубанычбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германия болгон 2 күндүк расмий иш сапары жыйынтыкталды. Парламентте башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовдун 2018 жылдагы аткарылган иштер тууралуу отчету талкууланды. Өлкөдө мамлекеттик мүлктүн бирдиктүү реестри аталган мекемелер аралык автоматташтырылган система иштеп жатат. 20 апрелде Ош шаарына түрк мамлекеттеринин 500ден ашуун расмий коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Сооронбай Жээнбековдун Германияга болгон 2 күндүк расмий иш сапары жыйынтыкталды. Визиттин алкагында мамлекет башчы көптөгөн жолугушууларды өткөрүп, Кыргыз-Герман экономикалык форумуна катышты. Натыйжада 1 миллиард евродон ашык 2 тараптуу документтерге кол коюлду. Алар дипломатиялык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба, агроөнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода-экономикалык алакалар, финансы жаатындагы кызматташууларды бекемдөөгө багытталган. Кенен Айпери Самат кызынын баяндап берет. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк расмий иш сапары менен Германия Федеративдүү Республикасында болду. Визиттин 10 күн тартибинде бир катар жолугушуулар белгиленген. Президенттин жумуш күнү Бавария мамлекеттик канцеляриясынын жетекчиси Флориан Херман менен жолугушуудан башталды. Жумуш үстүндө түштөнү президент менен мамлекеттик канцелярия жетекчисинин жолугушуу форматы ушундай аталышта болду. Сооронбай Жээнбековдун Баварияга болгон сапары 2 өлкө кызматташуусунун жаңы баскычы болуп саналат. Кыргызстандын делегациясы менен жылуу учурашууга уруксат берсеңиз. Канцлер жана Германия президенти менен жолугушуунун алдында Баварияга келгениңиз абдан кубандырат. Бул биздин достук мамилелер үчүн жакшы нышан. Бүгүн сиздерди абдан кызыктуу жолугушуулар күтөт. Жана алардын бири Мюнхендин илимий изилдөө борборунда болуп эсептелген айыл чарба ишканасына баруу. Сиздердин өлкөңөр абдан кооз. Германиянын Кыргызстандагы элчиси жыл сайын бизге Кыргызстандын уникалдуу сүрөттөрүн жиберет. Кыргызстандын айыл чарба, туризм, гидроэнергетика, тоо-кен өнөр жайында чоң потенциал бар. Сооронбай Жээнбеков Германия экономикасынын кезектеги 3-чү күндөрүн 2020 жылы Кыргызстанда өткөрүүнү сунуш кылды. Ошондой эле президент Флориан Херманды жана Бавария жетекчилигин Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Урматтуу мамлекеттик министр, биз сиз менен жолугуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Кечээ биз Мюнхенге келип түшкөндөн баштап эле абдан жакшы, жылуу бизди тосуп алышты. Жогорку меймандоштук менен. Мюнхен шаарынын эли дагы, шаары дагы архитектурасы өзгөчө шаар экен. Бизге абдан жакты. Элинин меймандоштугу жолугуп сүйлөшкөн эле көрүнүп турат. Өзгөчө эле экен. Анан мен ушу иш сапарым, расмий сапарым ушу Бавариядан башталганына абдан кубанычтамын. Бүгүн мен Ханс Зайдель фондунун чакыруусу менен ушу фондко барабыз. Ханс Зайдель атындагы саясий фондко барган мамлекет башчы аталган жайдын төрайымы Урсула Менле менен жолугушуп, демократиялык баалуулуктар жана адам укуктары жөнүндө маектешти. Бул көрүнүктүү саясий ишмер Бавариянын премьер-министри болуп өнүгүүгө чоң салым кошкон. Бүгүнкү күнгө чейин анын атын алып жүргөн фонд негизинен саясий билим берүү менен алектенет. Аталган фонд өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргызстанда 2000ден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга адистерди окутту. Ханс Зайдель саясий фонду менен макулдашууларга кол коюлду. Алардын бири президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы менен фонддун эл аралык кызматташуу институтунун келишими. Максат өлкөнүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерин кошумча кесиптик даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. Жергиликтүү деңгээлде парламентаризмди өнүктүрүү, ошондой эле академиянын институционалдык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу чөйрөсүндөгү окуу программаларын ишке ашыруу болгон. Борбордук Азияда натыйжалуу мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү долбоорунун алкагында кызматташуу боюнча макулдашышты. Азыркы тапта Германияда окуп иштеп жаткандардын саны арбын расмий түрдө 5000 жаран катталууда. Өлкө башчынын визитинин эң негизги максаты Мюнхен шаарындагы мекендештер менен жолугушуу болчу. Бул барлашууга аталган республиканын ар кайсы аймактарында иштеп жүргөн кыргызстандыктар, студенттер келишти. Алар президентке виза, билим берүү, саламаттык сактоо, улуттук маданиятты, адабиятты, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу, инвестицияларды тартуу багытында суроолорду узатышты. Ошондой эле Кыргызстан менен Германия ортосундагы 2 тараптуу мамилелерди күчөтүү, эки өлкө ортосунда түз каттамдарды ачуу сыяктуу маселелер талкууланды. Суроолорго жооп берип жатып, мамлекет башчы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү, транспорт, логистика чөйрөсүн, айыл чарбасын жана башка тармактарды өнүктүрүү сыяктуу өлкөнү өнүктүрүү долбоорлоруна токтолду. Өткөндө көрдүңүздөр, биз ошо тыш жакта иштеп аткан элчилерибиз топтоп
жыйын өттүк. Ардактуу коңуштарды чыгарып келип жыйын өттүк. Ошол жерде маселелер коюлду. Биринчи, ушу сыртта иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн, окуп жүргөн биздин мекендештерибиздин алардын укугун коргоо, аларга жардам берүү элчиликтердин. Экинчи, ошол мүмкүн болушунча биздин мамлекетке инвестицияны тартуу боюнча маселе катуу койдук. Бул иш жүрүп атат. Өз суроолоруна жооп алган мекендештер жолугушуунун соңунда президент менен эстеликке сүрөткө түшүштү. Эки өлкөнүн ишкерлери дагы дал ушул президенттин визитинин алкагында жолугушту. Мамлекет башчынын катышуусунда Кыргыз-Герман бизнес форуму уюштурулган. Германиянын ишкерлер чөйрөсүн кызыктыра турган Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү жогору. Муну эске алуу менен өлкөдө биргелешкен ишканаларды ачуу артыкчылыктуу багыттардан мамлекет башчы көңүлдүү биргелешкен кооперативтерди ачууга бурду. Анан дагы 1990-жылдары Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүдө Германиянын мындай тажрыйбасын колдонгон. Натыйжада өлкөдө 150 кооператив түзүлгөн. Кыргызстан страна экологически чистых аграрных продуктов. Наша цель – сохранить данную марку, обеспечить доставку нашей качественной продукции на европейские рынки, в том числе на стол жителей Германии. Ключевым вопросом остается решение вопроса международной сертификации нашей продукции. Для этого необходимо создать в Кыргызстане логистические центры. Мы открыты к подобным совместным проектам и будем оказывать максимальное содействие созданию кооперативов с германскими и баварскими партнерами. На днях мы планируем заключить меморандум о сотрудничестве между Национальным союзом кооперативов Германии и Союзом кооперативов Кыргызстана. Это создаст правовую основу для реализации совместных проектов и обучения специалистов в системе кооперативов. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан, Кытай жана ЕЭП экономикалык аймагынын ортосунда тургандыгын эске салып, мындай мүмкүнчүлүктү Герман бизнес чөйрөсү колдоно аларын белгиледи. Анын дагы республикада ишкерлерге жана орто бизнеске ачууга ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Мындан улам бир катар немец ири компаниялары мындай мүмкүнчүлүктөрдөн колдонуп, кызматташуунун алгылыктуу багыттары ачылууда. Бизнес форумдун жыйынтыгы менен эки тараптуу 11 макулдашууга кол коюлду. Алар бизнес компанияларынын ортосунда инвестиция тартууга, туризмди өнүктүрүүгө, тигүү өнөр жай, билим берүү, энергетика өнөр жай жана башка тармактарда кызматташууга байланыштуу. Президент визитинин алкагында ири айыл чарба өнөр жайын көрдү. Аталган жай заманбап мал багуу комплекси. Бул жерде 220 үздү жана андан көбүрөөк музоолор багылат. Фермерлик чарба регионду толук бойдон сүт азыктары менен камсыздайт. 1996 жылдан тарта малдын кыгынан ферма биогаз чыгарат. Аны менен Бавария энергия булактарын өндүрүүнү өнүктүрүүдө. Мамлекет башчы ишкананы кызыгуу менен көрүп, Кыргызстанда бул багыттагы артыкчылыктар ачыла электигине токтолду. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын агрардык секторунда мындай тажрыйбаны колдоону жакшы натыйжа берерин белгиледи. Президент фермадагы иштин уюштуруучулугуна канааттанып, менеджерине кыргыз аргымактарынын сүрөтү түшүрүлгөн картина белек берди. Муну менен өлкө башчынын Мюнхенге болгон расмий сапары жыйынтыкталып, визитин Берлин шаарында улантты. Президент Берлинде Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Салтанаттуу азем аяктаган соң мамлекет башчылар сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, федералдык президент мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековду Германияга сапар жасагандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Эске салсак, мамлекет башчынын расмий визити Германиянын канцлеринин чакыруусу менен болду. Ангела Меркель Сооронбай Жээнбековду өзүнүн кеңсесинин алдында тосуп алды. Өздөрүнүн делегация мүчөлөрү менен тааныштырган Германиянын канцлери жана Сооронбай Жээнбеков сүйлөшүү залына бет алышты. Ал учурда лидерлер формалдуу эмес кырдаалда жылуу достук маанай менен аңгемелешүүгө үлгүрүштү. Андан кийин эки тараптуу кызматташуунун мамилелери боюнча сүйлөшүүгө отурушту.
Тараптар жолугушунун алкагында басма сөз үчүн билдирүү жасашты. Жыйынды Ангела Меркель баштап берди. Впервые он с визитом как президент. Сооронбай Жээнбеков президент катары Германияга алгачкы жолу келип олтурат. Берлинге кош келиңиз демекчимин. Мен Кыргызстанга 2016-жылы барганмын. Өлкөнүн кооздугу азыркыга чейин эсимде. Ошондой эле сиздер өлкөдө парламенттик демократияны орнотууга тоскоол болгон көйгөйлөрдү, табигый ресурстарды туура пайдалануу, көп тармактуу кызматташуу маселелерин чечүүгө аракеттенип жатканыңыздар да эсимде. Аталгандардын баары бизди бириктирет. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Германиянын ортосунда билим берүү тармагында кызматташуу жемиштүү. Берлинде бул чөйрө боюнча өлкөлөрдүн 25 өнөктөшү бар. Жүздөгөн жаштар Германияда иштеп билим алышууда. Дагы 8000 немец Кыргызстандын аймагында жашайт. Ошондой эле экономиканы өнүктүрүү боюнча кызматташууну улантуу зарыл. Экономические связи существуют, но, конечно... Кыргызстан менен Германиянын ортосунда экономикалык байланыш бар. Алаканы андан да тереңдетиш керек. Кечээ Мюнхенде өткөн экономикалык форум эки өлкө ортосундагы экономикалык байланышты жакшыртууга багытталган алгачкы кадам болду деп ойлойм. Өзүңүз ачып берген жыйында Кыргызстан экономика жаатындагы кызматташууга кызыктар экенин белгилеп өттүңүз. Кыргызстан германиялык инвесторлор үчүн ачык, ар түрдүү тармактагы ири жана чакан долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга даяр. Кечээ Мюнхен шаарында Бавария жетекчилиги менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Хан Зайдел атындагы фонддо чыгып сүйлөдүм. Кыргызстандын өнүгүүсү тууралуу кенен айтып бердим. Биз эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышкан Кыргыз-Герман ишкерлер форумун өткөрдүк. Экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө багытталган байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелер ортосунда 10дон ашуун маанилүү документтерге кол коюлду. Ишкерлердин ортосунда бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт. Азыр Кыргызстан коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат. Негизги максат экономикасы өнүккөн парламенттик демократиялуу укуктук мамлекетти түзүү. Жалпысынан Кыргыз-Герман карым-катнаштарынын өнүгүү деңгээлине канааттандырарын билдирген президент азыркы темпти улантуу маанилүү экенин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков канцлерди Кыргызстанга чакырды. Мамлекет башчы Кыргызстан менен Германиянын кызматташуусунун келечеги тууралуу Берлин шаарында Бундестагтын төрагасы Вольфганг Шойбле менен пикир алмашты. Алар 2 күндүк расмий визит жана анын алкагында өткөрүлгөн жолугушуулар карым-катнашты бекемдөөгө өлгө болоруна үмүттөнөрүн билдиришти. Германия Кыргызстандагы 3 облуста медициналык борборлорду курууга 21 миллион евро бөлүп бермей болду. Бул тууралуу келишимге финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен немецтик KfW өнүктүрүү банкынын жетекчиси кол койду. Бул каражатты пайдалануу ушул жылдан башталмак. Согласно данного соглашения, Макулдашууга ылайык 13 миллион еврого Ош шаарында перинаталдык оорукана курулат. Ал эми 6 миллион еврого Таласта перинаталдык мейманкана салынат. Бишкекте курулуп жаткан перинаталдык ооруканага кошумча 2 миллион бөлүндү. Бул каражаттардын баары гранттык негизде бөлүнүп жатат жана Кыргыз элине пайда алып келет деп ишенем. Дополнительно выделено 2 миллиона. Сегодня у нас Бизде жыл сайын Германия тараптан жардам боюнча сүйлөшүүлөр өтүп турат. 2017-2018 жылдарга келишим түзүлгөн. Германия жардам катары 40 миллион евродон ашык берген. Ушул 2 жылдагы келишимдин негизинде дагы бир долбоорго кол коюлган. Ал Кыргызстандагы медициналык борборлорду куруу боюнча. Сооронбай Жээнбековдун Германияга болгон 2 күндүк расмий визитинин алкагында 1 миллиард евродон ашык 2 тараптуу документтерге кол коюлду. Алар дипломатиялык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба агро өнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык алакалар, финансы жаатындагы кызматташууларды бекемдөөгө багытталган. Айпери Самат кызы, Кайнар Ормонов, Фелтер, Германия. Эки тараптуу экономикалык кызматташуу жаңы багытта өнүгүүдө. Товар айлантуунун көлөмү 2017 жылга салыштырмалуу 2018 жылы 10 миллион долларга көбөйгөн. Негизинен экспортко айыл чарба азыктары, бал чыгарылат. Ал эми аталган мамлекеттерден унаалар, кийим-кечектер жана химиялык продукциялар импортталат. Алдыда Германия менен кандай долбоорлор иштелип жатат жана кайсы азык-түлүктөрдү экспортко чыгарылабыз, кенен кабарчыбыз айтып берет.
Жалал Абад облусу кара өрүктүн мекени. Аталган мөмө Кыргызстанда чоң суроо талапка ээ болбогону менен германиялыктардын купулуна толгон. Аны экспортко чыгаруу үчүн Sun Planet Organic айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишкана ачылган. Ал Германиянын Кыргызстандагы GIZ коомунун Кыргыз Республикасынын туруктуу экономикалык өнүгүүгө көмөктөшүү долбоорунун алкагында ишке кирген. Мында жергиликтүүлөр жумуш менен камсыздалууда. Ишкана өткөн жылы ИАЭП талаптарына жараша техникалык регламентке ылайык сертификатка ээ болгон. Кубаттуулугу жылына 500 тонна кара өрүктү кайра иштетүүгө жетет. Былтыр 270 тонна кайналы Германия, Бельгияга экспортко чыгарылган. Алдыда анын көлөмүн көбөйтүү планда бар. В этом году у нас в разгар. Өндүрүш Аксы районунун кара өрүгү тартылат. Аны өстүрүүгө атайын 50 топ түзүлүп, курамына 1103 жергиликтүү багбан кирген. Алар эл аралык стандарттар боюнча окутуулардан өтүп турушат. Түшүм жыйналган соң кайра иштетүүчү ишканага тапшырат. Кайналышып иш кызыган учурда өндүрүшкө 120 жумушчу тартылат. Алардын көбү жергиликтүү тургундар. Фермеров. Ар кандай ошол технологиялык жолдорунун бардыгын аткарып, ошонун жолу менен ошол кургатып, андан кийин ушул иштеп атабыз. Кыйналгандарга, ошол үй бүлөлүк каражаты жетпегендерге ошол айлыкты накталай төлөп, айлыктарын берип атабыз. Мен ойлойм, ушул социалдык жактан дагы биздин ишкана ушул көптөгөн адамдарга жардам берип атат деген ойдомун да. Кургатылган мөмө жемиштер менен кошо бал дагы Германияга экспортко чыгарылат. Бирок алардын баарынын көлөмү азыраак. Аны жогорулатууга өлкөнүн дарамети жетет. Кыргызстандын ВСП+ макамына ээ болуусу экспортко чыгууга кенен жолдорду ачып, бажы төлөмдөрүнөн жеңилдик берилген. Болгону логистика маселе жаратат. Проблема, мен айтып коюш керек, бул логистика маселеси да. Ошол Кыргызстандан Германиянын өзүнө ошо товар жеткизүү бир аз орушка туура келет, жана ал мындай көбүрөөк каражатты талап кылат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул маселени оң жагынан чечүүгө дагы мындай өкмөт, биздин министрлик, экономика мисалы министрлиги бүгүнкү күндө аракеттерди жасаганга даяр. Экспортко чыгууда азык-түлүктөрдүн жогорку сапатта болуусу абзел. Болбосо Германиянын кең рыногунда атаандаштыкка туруштук бере албай калат. Ал эми сапаттуу продукцияларды чыгарууда кымбат технологияларды, эл аралык стандарттарга жооп берген жабдууларды колдонуу мезгил талабы. Өзгөчө электр энергиясын сарамжал пайдалануу жаатындагы жашыл технологияларды пайдалануу актуалдуу. Бирок бардык эле ишкерлердин ага шарты жок. Мындан улам Германиядан лизинг аркылуу узак убакытка жабдууларды алуу мүмкүнчүлүгүн кароо керектешет Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлдөрү. Ал жактагы баягы булардын атайын экспорт банктары бар. Эгер кандайдыр бир өлкөгө булар экспорт кылганда ошол өлкөгө жеңилдиктерди беришет да. Мисалы ошол эле узак мөөнөттүү лизинг аркылуу беришет же кандайдыр бир жеңилдетилген кредиттер аркылуу беришет. Ошондой кредиттик линияларды ачып берсе, бул кыргызстандык ишкерлерге дагы бир жакшы бир жеңилдик болмокто. Ошол банк аркылуу бир жабдууну алганда узак мөөнөткө бир карыз сыяктуу оформлять этип алышат. Буга кошумча Германиянын ишкерлери менен тажрыйба алмашуу, алар колдонгон бизнес жүргүзүү ыкмаларын пайдалануу артыкчылык алып келет. Алсак кооператив системасы Германияда абдан өнүккөн. Бул түшүнүк кыргыздарга да жат эмес. Кооперативдер иштеп келген, өзгөчө Советтер Союзу учурунда. Кийин менчиктештирүүгө өтүп, учурда алгылыктуу иш алып баргандары саналуу гана. Аларды өнүктүрүү экономиканы алга сүрөйт. Андан тышкары Германиянын GIZ агенттиги менен бир катар долбоорлор ишке ашырылган. Банк секторун өнүктүрүү боюнча да алгылыктуу пландар бар. Банковский сектор азыр мына жашыл экономика боюнча биз бир жумуш уюм түзүп туруп ЗКФ деген Зеленый климатический фонд деген ошо аккредитацияны даярдап атабыз. И немис проект менен жана GIZ жардам сурап атканбыз, жардам бергиле, кандай батыраак бул проблемаларды чечип, тиги ЗКФтен аккредитация өткөнгө. Германия менен соода саттык келишимдерине жетишүү өлкөгө артыкчылык алып келет. Анткени аталган мамлекет дүйнөдөгү эң алдыңкы экономикага ээ. Жыл сайын Германия менен экономикалык алака чыңдалууда. Товар айлантуунун көлөмү жогорулап жатат. Акыркы 3 жылдын көрсөткүчү төмөндөгүдөй. 2016 жылы Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы товар айлантуу 68 миллион 800 миң долларды түзгөн. 2017 жылы болсо товар жүгүртүү 72 миллион долларга чамалаган. Ал эми 2018 жылы көрсөткүч дээрлик 10 миллион долларга жогорулап 80 миллион 800 миң долларга жеткен. Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды экспортко чыгарууда ВСП+ макамынын салымы бар. Анын алкагында 6 миңден ашуун товарды бажы төлөмдөрүсүз экспорттоого болот. Буга чейин айыл чарба азыктарынан тышкары кийизден жасалган буюмдар да Германияга экспорттолчу. Эми ага текстиль тармагын кошуу максатталууда. Ал эми аталган мамлекеттен унаалар, кийимгече, бут кийимдер импорттолот.
2018 жылы биздин экспортубуз 6,2 миллион долларды түздү. Дээрлик 1,5 эсеге өстү деп айтсак болот да. Импорт 75 миллион долларды түздү. Кошумчаласак, Кыргызстандын инвестициялык климаты жакшырууда. Экономиканын бардык тармактары тышкы инвесторлор үчүн ачык. Германиядан тартылган инвестициянын көлөмүн арттыруу багытында иштер жүрүүдө. Жазгул Сейдахматова, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Кыргызстанда туруктуу экономикалык өнүгүүгө көмөктөшүү аттуу долбоору ийгиликтүү ишке ашууда. Германиянын Кыргызстандагы GIZ коому Ош, Жалал Абад облустарында чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, ЕЭП техникалык регламентине ылайык сертификаттан өткөрүү жана адистерди даярдоого ар тараптуу көмөк көрсөтүүдө. Ага долбоор тарабынан 15 миллион доллар, адистерди даярдоого 35 000 евро каржыланган. Ал Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөөгө багытталган иш-аракеттер натыйжалуу жүрүп, адистер окутулууда. Туруктуу экономикалык көмөктөшүү долбоору Кыргызстанда 2008 жылдан тартып иштейт. Экономиканы туруктуу чакан жана орто бизнести колдоо боюнча ондогон проекттерди ишке ашырдык. Ал эми ЕАЭП талаптарына шайкеш келүүчү товарларды өндүрүү максатында колдоо боюнча негизги иштер 2013 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Бул багытта технологдорду окутуп, сертификат бердик. Биз адистерди даярдоого көп көңүл бура алдык. Бул үчүн 20 000 евро бөлүнгөн. Биз Кыргызстандын аймактарында экономикалык туруктуу өнүгүүгө көмөк көрсөтөбүз. Германия менен кызматташтыгынын алкагында өлкөдө 3 перинаталдык борбор курулат. Ал үчүн 21 миллион евро бөлүндү. Ош шаарында оорукана, Таластай мейманкана салынат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы алаканы арттырып, калктын саламаттыгын сактоого өбөлгө түзөт. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кызматташтыктын алкагында бөлүнгөн каражат медициналык борборлорду курууга жумшалат. Ош шаарына оорукана, Таласка перинаталдык мейманкана салынат. Бул тууралуу келишимге финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен немецтик KfW өнүктүрүү банкынын жетекчиси кол койду. В рамках этого проекта реализуется 4-я. Эки өлкөнүн кызматташтыгынын алкагында бир канча долбоорлор ишке ашууда. Долбоордун негизинде Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборун куруу иштери 4-5 фазасында, ушундай эле борбор Ошто курулуу алдында турат. Каржылык жактан Германия өнүктүрүү банкы колдоо көрсөтсө, ал эми GIZ агенттиги кадрларды даярдоо, жабдуулар менен камсыздоо жагын карайт. Бул лаборатория акыркы үлгүдөгү технология менен жабдылган. Кургагучук оорусу боюнча так диагноз коюу үчүн алектенген кызматкерлерге атайын желдетүүчү жабдыктар орнотулган. Функциясы оору жугуп калышынан сактайт. Бул шарттардын баары Кыргыз-Германия кызматташтыгынын негизинде ишке ашкан. Аталган лаборатория бир нече сааттын ичинде анализ чыгарат. Кургагучук оорусун дарылоодо бир топ жеңилдиктерди түзөт. Бұл бүткүл дүйнөлүк стандартка туура келген лабораторияда. Бир дагы биздин ушу лабораториядагы иштеген кызматкерлердин арасында ушу кургагучук оорусу болгон жок. Бул жерде толугу менен ушул бүткүл дүйнөлүк стандартка жараша инфекциялык көзөмөлдөө бул жерде бардыгы ишке ашырып турат да. Буга кошумча эне жана баланы коргоо борборуна да медициналык имарат курулууда. Анда жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саламаттыгын сактоо үчүн зарыл болгон жабдуулар коюлат. Перинаталдык борбор 170 орунду. Адистердин айтымында бул наристелердин өлүмүн азайтат. Новый перинатальный центр. Борбор ноябрь айында ачылары пландалууда. Анда эл аралык стандартка жооп берген жабдуулар орнотулат. Оор абалдагы эне балага өзгөчө көңүл буруп кароо үчүн 150 кызматкер окутулууда. Андан сырткары жогорку сапатта тейлөө көрсөтүү үчүн да өнөктөш өлкөгө чыгып тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстан-Германия кызматташтыгынын алкагында саламаттык сактоо тармагы өнүгөт. Буга медицина жаатында жаңы кадрларды даярдоо, дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулатуу боюнча колдоо көрсөткөнү далил. Мерим Азимжанова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек. Кыргыз немец Erasmus Plus долбоорунун негизинде Ош мууга 58 000 евро грант бөлүнүп, медицинадагы жаңы адистик окутула баштады. Билим берүү тармагында мындай жаңылык Кыргызстан Германия ар тараптуу алакалары аймактарда өнүгүп жатканынан кабарлайт. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинде жыл сайын студенттер, окутуучулар Германиянын бир канча университеттеринде билим алып, иш тажрыйбасын өркүндөтсө, кайра ал жактан ыктыярчылар Ошко келип, студенттерге немис тилин үйрөтүүдө. Темага кабарчыбыз кенен токтолот.
Немец мугалими Дагни Вольф ошто студенттерге тил үйрөтүүдө. Германиянын Лейпциг университетинен келген магистр кыргыз жаштарынын тил үйрөнүүгө мынчалык дилгер экенин күткөн эмес. Я работаю со студентами вместе. Мен Борбор Азияда биринчи жолу Ош шаарына келдим. Алгач келгенде аябай ойлонгом. Немец тилине кызыгуу кандай болот деп. Бирок таң калганым Кыргызстандын жаштары тил үйрөнүүгө абдан жөндөмдүү экен. Аларды окутуу мен үчүн жеңил. Студенттердин аракетин көрүп сыймыктанам. Да, очень сильно. Это невероятно, насколько у студентов. Былтыр дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинен 10дон ашык студент Германиянын 4 университетинде окуп келди. Андан сырткары жыл сайын медицина факультетинин студенттери Германиянын клиникаларында тажрыйба алышат. Мындай чоң мүмкүнчүлүктөрдү сезген жаштар кыргыз-немец алакасынын келечеги кең экенине ишенет. Германия барып окуган мага өтө чоң мотивация болду. Кийин дагы магистратураны Германияда окуганга. Ушундай темп менен азыркыдай темп менен кете берсе, Кыргызстан менен Германия өтө чоң алакага ээ болушат. Бизде кызыгуу, немис тилине кызыгуу аябай чоң. Германияга барып жайында, жайкы каникулда студенттер барып иштеп, акча иштеп келишет, өздөрүнүн окуусун, контрактын төлөгөнгө Германияга барып иштеп, өздөрү самостоятельно ушу акчаларын төлөйт. Андан сырткары бул окуу жайда 2016 жылдан бери Erasmus Plus долбоору ишке ашып, кыргыз-немис алакасы дагы да күчөтүлдү. Натыйжада Германиянын колдоосу менен Ошмуда алгачкы жолу саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия адистиги ачылды. Бүткүл дүйнөдө ошо информациялык технологиялардын заманы өнүгүп өсүп турган маал. Ошол мына медицина тармагында азыр аябагандай медициналык цифровой деп коет, ошол санариптик технологияга кирип, бардык операциядан баштап, бардык ошол диагноз коюуга чейинки аппаратуралардын бардыгы азыр дүйнө жүзүндө аябай кеңири таркалып калды. Ошол оборудованиялардын программалык камсыздоосун, техникалык камсыздоосун тейлөөчү адистерге биздин кыргыз эли аябай муктаж болуп калды. Аталган адистикти окуган студенттер Германиянын Цвикау университети менен онлайн аркылуу билим алууга шарттар түзүлгөн. Долбоорго ылайык Германия Ошмуга 58 000 евро грант бөлүп, анын ичинде студенттерге көрсөтмө курал катары медициналык жабдыктарды сатып берген. Ошол проекттин алкагында биз ошондой чоң суммада грант утуп алганбыз. Ошол проекттин негизинде өзүңүздөр күбө болгон ушул 2-3 кананы ачканбыз. Ушул жабдыктардын баардыгы ушул проекттин эсебинен келген. Проекттин эсебинен Ош мамлекеттик университетине 8 000 евронун тегерегинде жабдыктарды алдык. Анын 4 000 евролугун биз алып орноштурдук. Учурда дагы калган жабдыктарды ушул Бишкектен, Германиядан келип Бишкекке келсе анан алып келип ушул канага орноштурабыз. Андан сырткары жаңы адистик боюнча окуп жаткан студенттер немис тилин да кошо үйрөнүшөт. Себеби алар бакалаврдык ыкман окуп бүткөндөн кийин магистратурасын Германияда өркүндөтүү мерчемделген. Зыйнат Ибраимова, Элер Байназаров, ЛТР, Ош шаары. Мамлекетке келтирилген зыяндардын ордун толтуруунун суммасы прокурордук актылардын негизинде 947,5 миллион сомдон ашты. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентке берген отчетунда баса белгиледи. Мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана кызмат адамдары тарабынан 38,971 мыйзам бузуучулук аныкталып, аларды четтетүү боюнча 14,020 прокурордук актылар түзүлгөн. Анын негизинде тартиптик жана административдик жоопкерчиликке 9948 адам тартылып, 962 жазык иши козголгон. Сөз кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызында. Башкы прокуратуранын 2018 жылдагы аткарган иштеринин жыйынтыктары парламентте кызуу талкууланды. Суроо берүү үчүн 60 депутат жазылган. Жыйындын башталышында эле парламент өкүлдөрү азыркы тапта көйгөйлүү болуп бара жаткан балдарга болгон зордук зомбулукка каршы күрөшүүгө көңүл бурду. Прокурордун отчетуна караганда акыркы жылы эле балдарга карата жасалган кылмыш 28%га өсүп кеткен. Сиз айттыңыз жана балдарга каршы кылмыштар, зордук зомбулук 28%га көбөйдү депчи, бул абдан чоң көрсөткүч да. Жаш элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш козголгон 18 жылы. Зордуктоо статьясы боюнча 42 кылмыш козголгон.
Ал эми балдарды интернеттеги зыяндуу көрүнүштөрдөн коргоо жаатында былтыр экстремизм боюнча 139 интернет сайт жана 220 аккаунт сот аркылуу жабылган. Мындан тышкары балдардын суициди боюнча дагы иш тыкыр жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери уланууда. Башкы прокуратура тарабынан жалпысы болуп былтыркы жылы 38.971 мыйзам бузуу аныкталган. Анын ичинде коррупциялык багыттагы козголгон кылмыш ишинин саны 962. Мындан тышкары УКМК тарабынан 7 экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан 14 жазык иши аныкталган. Ушул эле көзөмөл органдарынын өзүн коррупциядан тазалоо аракеттери дагы күч. Бул багытта бир катар кызматкерлерге карата жемкорлук беренеси боюнча иш ачылган. Жемкорлор менен күрөшүүнүн алкагында ички иштер органдарынын 156 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Тактап айтсак, прокуратура кызматкерлеринин 2-өөнө, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин 14-үнө, баңгизат менен күрөшүү боюнча органдарында 10, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматындагылардан 17, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматындагылардын 9-уна. Мындан тышкары соттор боюнча 12 кызматкерге кылмыш иши ачылган. Башкы прокуратуранын берген маалыматы боюнча коррупцияга малынган мамлекеттик орган катары Билим берүү жана Илим министрлиги саналат. Анын катарын ИИМ, саламаттык сактоо, транспорт министрликтери жана салык кызматы менен мамлекеттик экотехинспекциясы толуктайт. Бирок эл өкүлү Жанар Акаев буга макул эмес. 10 000 сом айлык алып иштеген милиция, врачтар, мугалимдер иштеген мекеме коррупциялашкан органдардын катарында турат. Эмне үчүн сиздин отчетто коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарында бажы кызматы, финполиция жок? Бул бизге түшкөн арыздаттануулардын негизинде, пландык текшерүүлөрдүн негизинде мыйзам бузуучулуктар аныкталган, ошонун негизинде талдоонун жыйынтыгы менен бул көрсөткүчтөр. Жемкорлук боюнча сөз болгондо эле албетте 2018 жылдагы резонанс жараткан ири коррупциялык көрүнүштөр коомчулуктун эсине түшөт. Парламент депутаттары бул жагдайларды дагы көз жаздымда калтырышкан жок. Эл өкүлү Каныбек Иманалиев музейди реконструкциялоодо жумшалган каражат тууралуу маселе көтөрдү. Жыгачтан жасалган 58 даана инсталляциянын ар бири $600, жылкынын 2 жыгач калыбы 14 000 евродон бааланганы белгилүү. Музей боюнча текшерип атасыздар, бирок музейде андан башка 2 иш бар. Урматтуу генерал прокурор, силер ремонтты текшерип атасыңар. Ага чейин өрт болуп, алтындан кымбат экспонаттар жок болуп кеткен. Ошо сиздин оюңуз. Үчүнчү, эстир талкалангандан кийин Кыргыз эл эгемендүү мамлекет болду. Ошондо канча экспонат болгон, өрткө чейин канчасы жоголгон, өрт эмнеден чыккан? Себеби көп айтып атат, өрт чыкты демиш болуп туруп, коңшу мамлекеттин музейлерин сатып ишкен. Дагы бир мамлекетке миллиондогон зыян алып келген долбоор Чолпон Атадагы ат майдандын курулушу. Ал үчүн башында 480 миллион сом белгиленген болсо, жыйынтыгында 1 миллиард 584 миллион сом болуп калган. Демек, башында белгиленген суммадан 3 эсеге ашыгыраак. Укук коргоо органдары курулуш иштеринде 10 миллион сомдон ашуун сумма жогорулатылып жазылгандыгын аныкташкан. Мында республикага 145 миллион сомдой зыян келтирилген. Өткүрбек Жамшитовдун айтымында Улуттук тарых музейин жана Ысык көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин коррупция боюнча айып коюлган. Айыпкерлердин жалпы 235 миллион 266 миң 679 сомуна үй мүлкүнө камак салынган. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча 6 адам бүгүнкү күндө кылмышка шектүү катары өтүп жатышат. Коррупция беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында чуулгандуу жеп чыры дагы бар. Бул боюнча бир катар атка минерлерге айып тагылган. Жепти модернизациялоодо мамлекеттик казынага 5 миллиард сомдон ашуун зыян келтирилген. Азыркы тапта канча каражат бюджетке кайтарылгандыгына депутат Бакирден Субанбеков кызыкты. Мына ТЭЦ боюнча конкретно айта аласызбы? Канча возмещение болду ТЭЦ боюнча, козголгон иш боюнча? ТЭЦ боюнча нактайлуу түрдө возмещение болгон жок, бирок 413 миллион 888 миң 785 сомго мүлктөрүнө камак салынган. Ал эми прокурордук актынын негизинде мамлекеттик казынага келтирилген чыгымдын ордун толтуруу 1 миллиард сомго жакындаган. Мындан тышкары коррупциядан өндүрүлгөн каражаттар атайын эсепке салынууда. Жемкорлордон өндүрүлгөн акча үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 148 миллион 900 миң сом чогулду. Бул сумманы эсепке төмөндөгү укук коргоо органдары түшүргөн. Маселен, башкы прокуратура 373 миллион сом. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы 528 миллион сом.
Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 241 миллион 800 миң сом. Ички иштер министрлиги 4 миллион 900 миң сом которгон. Мындан тышкары мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен социалдык объектилер менен жер тилкелерин кайтаруу боюнча иштер уланууда. Былтыр жалпы наркы 380 миллион сом турган жер тилкеси мамлекетке өттү. Анын жалпы аянты 188 гектарды түзгөн 158 жер тилкеси. Ошондой эле өлкө менчигине 5 мектеп менен бир канча бала бакчалар кайтарылган. Талкуу учурунда парламент өкүлдөрү абакта жаткан айрым саясатчылардын ишин жаңы жагдайда кароо керек экендигин белгилешти. Мындан тышкары ишкерлер чөйрөсүндө күч органдары тарабынан басымдын жасалышына бөгөт коюу, жарандык паспортты даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Жыйынтыгында прокуратура тарабынан аткарылган 2018 жылдагы иштер канааттандырарлык деп белгиленип, жыйынга катышкан 109 депутат бир добуштан колдошту. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда 14 айыптоочу, анын ичинде экс-мэрлер Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун соттук иши 24 апрелге жылдырылды. Анда айыпкер Васильевдин жактоочусу күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүү тууралуу өтүнүч келтирип, төрагалык кылуучу тараптарга макулдашуу түзүүгө убакыт берди. Эске салсак, мурдагы кала башчылар Албек Ибраимовго Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодекси боюнча коррупция жана ишенип берилген мүлүктү алып алуу боюнча айыптоолор тагылса, ал эми Кубанычбек Кулматовго коррупция боюнча айыптоолор тагылган. Бүгүнкү соттук отурумда айыпкер Васильевдин жактоочусу күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүү тууралуу өтүнүч келтирип, төрагалык кылуучу тараптарга макулдашуу түзүүгө убакыт берди. Жогорудагылардын негизинде соттук отурум 2019 жылдын 24 апрелине саат 14:00 жылдырылды. 2018 жылы республикабызда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өндүрүү боюнча өсүү темпи мурдагы жылга салыштырмалуу 100 миллиард 366 миллион сомду түзүп, 103,4% жетти. Өндүрүмдүүлүктүн эң көп пайызы дан өсүмдүктөрү жана чанактуулар болуп эсептелип, алар 51%, айдоо аянтын, картошка 7%, жашылча 4,3%ды түзгөн. Ал эми техникалык өсүмдүктөр пахта 2,4%ды түзөт, кант кызылчасы 1,5%. Айдоо аянттарын элеген өткөн жумадагы парламенттик комитеттерде айыл чарбасындагы бир кыйла жакшы ийгиликтердин жаралганы белгиленген. Айыл чарбасына карата канчалык катуусын айтылганы менен акыркы жылдары Жогорку Кеңеш өкмөт менен бир катар мыйзамдарды кабыл алууга жетишип, анын оң жыйынтыктарды берип жаткандыгын белгилөө болот. Жалпы айыл чарба тармагында токой чарба баа бере турган болсок, ички дүң продукциянын 12%-га чейинки структурада көлөмү түзгөн айыл чарба мындай ыраттуу жолго салынып өнүгүп баратканын байкалып турат. Бул эмнеден? Өкмөт бир ушул жылдын аралыгында ушул үрөөнчүлүк чарбаларды колдоого, дотациялоого мыйзам долбоорун сунуштады. Кооперативдерди жеңилдетүү мыйзам долбоорун сунуштады. Алар бардык кабыл алып, өкмөт колдоого алынып иштеп жатат. Республикада дан өсүмдүктөрүнүн жалпы аянты орточо 620 миң гектар аянттын деңгээлинде калууда. Же жалпы себеби аянтына карата 51% түшөт. Ошону менен бирге бул мөөнөттүн ичинде кээ бир айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себеби аянтында өзгөртүүлөр болуп, кант кысылчасын, пахта, бурчак өсүрүүдө бир кыйла жакшыруулар бар. Айыл чарба министрлиги негизги багыт катары өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүүнү негизги приоритет катары карайт. 2018 жыл Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак ашуундар жай жана мелиорация министрлик үчүн жакшы жылдар болду. Себеби айыл чарбасы 2018 жылда бир топ өсүштү көрсөттү. Өсүш темпи 2017-ге караганда 2,7%-га көтөрүлдү. Анын ичинен талаачылык боюнча 3,5%, мал чарбасы боюнча 2,5%-га көтөрүлдү. Биз басым жасаган ошол тамак ашуундар жайы 4,7%-га жогорулады. Республика боюнча 204 миллиард сомго продукция өндүрүлдү. Бул негизинен жылдага караганда бир топ жогору. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бир катар айыл чарбасын өнүктүрүүгө карата долбоорлору Жогорку Кеңештен колдоо таап, анын негизинде келечекте бул тармакта өнүгүү болооруна ишеничилик бар дейт эксперттер. Бул доорго жараша мындай жаңы технологияларды колдонуш керек болуп атат. Баары деле биз көбү Совет өкмөттөгү
көргөн элдер өзүнүкүн бербей ошо мен айтсам ишенбейт, анан мен сөзүмдү эксперт тактап бергенде анан сен айттың элементарды ошо бутаган боюнча ар кайсы суроолорго жооп берсем, эксперттер айтса ошолорго мындай макулдугун берип атат да. Албетте, белгисиз жана белгилүү себептер менен дыйкандар өндүргөн айыл чарба продукциялары сатылбай, бир кыйла оорчулуктар жаралгандыгы белгилүү. Жогорку кеңештин кароосунда жакында каралуучу бир катар айыл чарба жаатындагы ири долбоорлордун чегинде фермер дыйкандарга кыйла жеңилдиктер каралган. Сталбек Абдыраев, Бакыт Кыясов, ЛТР каналы. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору салтанатына даярдыктар аяктоодо. Учурда борбордук аянтта боз үйлөр тигилип, жер-жерлерде маданий саамалыкка камылгалар көрүлдү. Эл аралык иш-чаранын негизги бөлүгү өтүүчү борбордук стадионго 12 000 орунга чакыруулар таратылды. 20га жакын мамлекеттен күтүлгөн коноктор жана туристтердин Сулайман тоого саякатка чыгуусуна атайын 100гө жакын ыктыярдуу гидтер, котормочулар даярдалды. Бул тууралуу Маданият жана туризм министри бүгүн 2-чи борбордо журналисттерге билдирүү жасады. Ошондой эле Ош шаарынан башка облустун аймагына чыгууга атайын коомдук унаа уюштурулуп, штаб түзүлгөнүн Ош шаарынын мэри Таалай Сарыбашев билдирди. Эл аралык салтанат 19 апрелден 22 апрелге чейин өтөт. Бул күндөрү милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп, коомдук абалды көзөмөлдөгү Ички иштер министрлигинин бүт курамы тартылат. Бул күндөрү Ош шаарында айрым көчөлөр убактылуу жабылат. Буга байланыштуу кала бийлиги жарандарды, жеке унааларды токтотуп турууга чакырып, аларды коомдук транспорт тынымсыз тейлөөгө аларын кошумчалады. Ушул 2 миллиондон ашыгы уже иштетилди. Ушул коноктор келе турган конок үйлөрү, ушул сый-тамак бере турган ушул кафе ресторандарыбыз, Кудай буюрса ушул түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, күндө конокторду күткөнгө даяр болуп отурушат. Азыркы учурда негизги өнөр адамдары бир канча мамлекеттен келишти. Булар Түркия мамлекетинен келишти, Казакстан мамлекетинен келишти, Азербайжан мамлекетинен келишти, Монголиядан келди, Македониядан келди, Сербиядан келди. Ошол мамлекеттерден бүгүнкү күндө маданий баягы биздин иш-чараларга катышуучу өнөр адамдары келишти. Азыркы учурда бир канча аянтчада баягы даярдык иштери жүрүп атат, репетицияларыбыз жүрүп атат. Ушул 19-20 апрелдерде биз генералдык негизги репетицияларды өткөрөбүз. Анан 18-19 апрель, 20 апрель эртеңден баштап биз ушу эң негизги күнгө даяр болобуз. Ош шаарына 20 апрелде түрк дүйнөсүнүн 500ден ашуун расмий коноктор күтүлүүдө. Алар үчүн байыркы Оштун тарыхы, көчмөн элдердин каада салты, маданиятын чагылдырган түркүн көргөзмөлөр тартууланат. Ага карата кол өнөрчүлөр, дизайнерлер өзгөчө улуттук колориттеги кийимдерди даярдоодо. Ошол оймону биз өзүбүздүн кечте мода үйүнүн стилине жарашыктуу кылып жаратканбыз. Италияга барганыбызда абдан өзгөчөлөнүп турду башка кийимдердин арасынан, мисалы заманбап кийимдердин арасынан этно-фольклор, бирок ошол эле мезгилде заманбап болуп, биздин улуттук кийимдерибиз, кыргыз улуттук кийимдерибиз өзгөчөлөнүп, мындай кандай десем, эсте каларлык болду десем болот. Кыргыз улуттук көйнөктөрү заманбап стилде тигилип, кийген адамга өзгөчө көрк берип турат. Кыргыз оймой чиймелери заман талабына ылайык иштелип чыгат. Аны дизайнер Назгүл Карова Ошто өтүүчү кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө алып чыгууга камынууда. Түштүк региондогу кийимдердин калактан баштап элечек, кептакыя бүт жашына каратып бардык түрүн көрсөтөйүн деген максатыбыз бар. Кыргыздын улуттук кийимдеринин бардык түрүн биринчи көрсөтөбүз, Ош шаарынын дизайнерлери жана областтын дизайнерлери. Ташкентте өткөн эл аралык көргөзмөдө дизайнердин колунан жаралган коллекциялар 100гө жакын мода үйүнүн кол өнөрчүлөрүнүн мыксат алды. Бүгүн ал Ошто өтүүчү Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы иш-чарага келген жүздөгөн конокторду таңдан тандеп турат. Бир жаңы ушул модага байланыштырып, айкалыштырып, өзгөчө стилде тиккен кийимдерибизди көрсөтөйүн деген максатыбыз бар. Биз өзүбүз кечте мода үйү жеке көрсөткөнүбүздү 12 түрдүү образ көрсөтөбүз. Башында заманбап стилдеги улуттук этно кийимдерди көрсөтөбүз. Дизайнер ойлоп таап, тигип чыгарган кийим-кечектерге кардарлар Кыргызстан эмес чет өлкөлөрдөн да кызыктар болуп сатып алышууда. Анткени Италияда Ташкентте өткөн мода жумалыгында ондогон коллекцияларын сатууга жетишкен. Бул чапаныбызда өтө мындай буйрутма берүүчүлөрүбүздүн арасынан өтө популярдуу болду десем болот. Кече жакында дүйнө чемпиону биздин
жердешибиз Валентина Шевченкоға дагы ушул чапандын бир аз чоңураак размерин тартуулап кийгизип жараштырып жөнөттүк десек болот. Ош шаарында өтүүчү эл аралык иш-чара 20 апрелде өтөт. Мында сүрөтчүлөрдүн, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө дагы 10га жакын мода үйлөрүнүн эмгектери коюлат. Көргөзмөгө 500га чукул 20 мамлекеттен келген коноктордун катышуусу күтүлүүдө. Самара Асанова, Тайыр Аматчан уулу, ЛТР Ош шаары. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгө дал ушундай болду. Алдыда сиздер аба ырайы менен тааныша аласыздар. Амандашканча саламатта туруңуздар.